Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардын бирин кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1981-жылы Невада штатында башталат. Биздин башкы каарманыбыз Кенни Уэллс өзүнүн сүйгөн кызына өздөрүнүн иштеп жаткан компаниясынын офиси менен тааныштырып жаткан. Бул компаниянын аты Washa Mining болуп, ар кандай геологиялык изилдөөлөрдү, чалгындоолорду жүргүзүшчү. Кенни сүйлөшкөн кызына өзүнүн иши жөнүндө бир топ нерселерди түшүндүргөндөн кийин, сүйгөн кызын таң калтырып, анын кол баштыгына салып койгон алтын саатты алып чыгып белекке берет. Иштен чыккандан кийин Кенни атасына барып жолукканын көрөбүз. Ошол убакыттан кийин көп өтпөй эле Кеннинин атасы дагы оорудан улам көз жумат. Ошентип ошол күндөн кийин арадан 7 жыл убакыт өтүп кетти. Каарманыбыз Кенни түнкү эс алуучу жайга кирип келгенде, анын компаниясындагы кызматкерлер өз иштерин ошол жерде кылып жатканын көрөбүз. Көрсө компаниянын иштери бул кезде өтө эле солгундап, айласы кеткен Кенни өзү дагы телефондо отуруп, ар кимге чалып инвесторлорду издей баштайт. Бирок канчалаган ишкерлерге жолукпасын, алардын эч кимиси Кенни менен иштешүүдөн баш тартып, Кеннинин компаниясы биротоло банкрот болот. Ошентип Кенни өзүндө бар болгон нерсесин сатып, керек болсо жашай турганга үйү да жок болуп калат. Айласыздан сүйлөшкөн кызынын үйүндө жашаган абалга жетип, күндөрдүн биринде эле аны өтө ойго сала турчу түш көрөт. Түшүндө ал мурун жүрүп келген Индонезия жергесин көрөт. Ал жактагы изилдөөчү Майкл Акоста деген адам ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп отуруп, бир нече гендерди тапкан эле. Индонезия жергесин жакшы эле изилдеп өздөштүрө баштаган Майкл азыркы учурда ошол жакта алтындын чоң кенин табам деп изилдеп жүрөт. Майкл Акоста менен Кенни мурунтан эле тааныш болгондуктан, ал бир топ ойлонуп, акыры чечим чыгарып, Индонезияга барып, ошол Майкл Акостага жолугуп, ага кол сунуп алтынды издешмекчи болот. Ошентип Кенниде эмнегедир өчкөн оту кайрадан жангандай болуп эле, Индонезияга барып эле алтынды таба калчудай болуп, өзүндө күч-кубат пайда болот. Ал өзүндөгү болгон баалуу заттарын, керек болсо сүйгөн кызына берген алтын саатты дагы сатып салат. Ал Индонезияга Майклга келип жолуккан кезде, Майклдын дагы бир аз маанайы жоктой болуп турду. Анткени акыркы кездерде анын дагы иштери жакшы жүрүшпөй, эмнегедир эле ийгиликсиздик коштоп, кай жактан издебесин алтындын чоң кенин таба албай жаткан болчу. Анда Кенни Майклдын каалоосун кайрадан жандандырганга аракетин кылып, мен сага ишенемин, сен бул Индонезиянын көптөгөн жерлерин изилдең, алтынды деле тапчудай болуп турасың, болгону бир аз аракет кылыш керек. Бул ишти экөөбүз алдыга жылдыралы. Баштапкы капиталды болсо мен ар кайсы ишкерлерге сүйлөшүп, инвесторлорду табамын деп Майклды көндүрүп жандандыргандай болду. Ошентип эки дос Калимантан аралында дарыя бойлоп жогору сүзүп жөнөшөт. Ал жердеги дарыянын жээктериндеги жергиликтүү элдердин баардыгы алтын чайкашат экен. Майкл ушул жерлердин кайсы бир жеринде алтындын чоң кендери бар экенине жүрөгүнүн түпкүрүнөн ишенчү. Болгону ошол алтынды ушундай чоң жерден талыкпаган эмгек менен табуу керек. Ошентип жергиликтүү кыштактардын бирине келишкенден кийин эки дос ошол жерден иш башында келишим түзүшүп, кандай гана нерсе таппайды тең бөлүшөбүз деп кездемеге кол коюшат. Ошентип каарманыбыз ишти баштоо үчүн инвесторлорду издеп баштайт. Албетте алар эч кандай алтынды таба албай, чоң банкротко учурашы деле толук мүмкүн болчу. Бирок Кенни эч коркпостон ушундай чоң тобокелге барып, чоң бизнесмендерди өзүнө ишендирип, инвесторлорду табат. Ошентип ишти баштоо үчүн бир канча акча чогулуп, бирок ал акча дагы алардын иши үчүн өтө эле аздык кылып жатты. Ушунча барып токтогонго мүмкүн эмес болуп, аз акча менен деле баштоого туура келди. Жергиликтүү элдерден жумушчуларды жалдашып, белгиленген жерлердин бактарактарын кыйдыртып эле жерлерин каздырта башташат. Казылып алынган топурактарды лабораторияга жөнөтүшүп, бирок улам казган сайын топурактын курамы алтынга эч эле жакындабады. Ошентип күн өткөн сайын кайрадан ийгиликсиздик коштоп, чогулган акча дээрлик түгөнүп, жумушчуларга төлөп берчү акча да калбай калды. Ошондо жумушчулар секесинен эле жумушту таштап кете баштап, Кенни жумушчулардан жумушту токтотпой тургулачы деп жалбарып суранса дагы болбой кетип калышат. Ушунун баары жетишпей аткансып Кенниге оору дагы жабышып, Кенни төшөктөн тура албай эле жатып калды. Кенни оору менен алышып жатканда, геолог Майкл жергиликтүү элдер менен сүйлөшүп, аларды жумушка тартканга болушунча аракетин көрө баштайт. Акыры Майкл жергиликтүү элге таза сууну жеткиликтүү кылып берем деп сүйлөшүп, Кенни болсо Майклга картасында калган акыркы $2000 берет. Майкл ал акчага атайын сууну тазалоочу аппараттарды сатып келип, жергиликтүү элдерди кубандырып, аларды кайрадан иштете баштады. Бир канча күн оорудан улам көзү ачылбай жаткан Кенни күндөрдүн биринде көзүн ачып өзүнүн жакшы болуп калганын сезет. Бутуна туруп базаны караса, ал жакта иш кайнап жатыптыр.
Майкл болсо Кениге келет да бир жакшы жаңылык бар экендигин айтып, буюрса биз алтындын кенин таптык деп абдан сүйүнүшөт. Сүйүнүчү койнуна батпаган Кени мекенине кайтып, дароо эле майрам уюштуруп баягы геологиялык чалгындоочулук компаниясынын ишин улантмакчы болот. Ал керек болсо келечекти пландап, кандай чоң үй курдуртаарын сүйгөн кызына айтып жатат. Атактуу алтын издегичтин ишин угуп, ага журналисттер келип интервью ала башташып, алтындын кени жөнүндө уккан бизнесмендер Кениге өздөрү эле инвестор болуп келе башташты. Баягыда алардын артынан чуркап жүргөн Кени эми аларды үстүртөн карап, бат эле өзүн бай сезип көкөлөп баратты. Анын компаниясынын дагы иштери күн сайын өтө алдыга жылып, акциялар күн санап өсүп жатты. Эми Кени баягыдай жөнөкөй эмес, Уолл-стриттеги күчтүү офистерде иштей баштайт. Күндөрдүн биринде ага банкирлер тарабынан өнөктөш болууга сунуш келип түшүп, бирок кеңешмеде Кени өнөктөш болуу сунушун дароо эле четке кагат. Кени аларга биз эч кандай өнөктөштөрдү каалабайбыз. Кылсаңар бизге болгону инвестиция кылгыла, болбосо чүкөңөрдү нары ойногула дегендей кылып коет. Аны уккан Майкл дагы ага кошулуп, силер өзүңөр өз бутуңар менен ошол Индонезияга барып алтын издеп көргүлө. Ошондо бул иштин канчалык чоң экендигин өзүңөр түшүнөсүңөр деп айтат. Ошентип Кени сүйгөн кызы менен романтикалуу кечелерди да өткөрүп, акыры компаниянын акцияларын сатууну башташат. Биринчи эле акциялардын баасы асманды чапчып, күн санап өсүп, бул иш жылдын эң ийгиликтүүсү деп табыла баштады. Эми байларча жашоонун даамын татып алган Кени компаниянын башкаруу иштерине көп көңүл бурбай, качан болсо инвесторлор менен бизнесмендердин кечелеринде майрамдап жүрө баштайт. Анын сүйлөшкөн кызы Кей болсо кечелердин биринде эки банкирдин сүйлөшүп жаткандыгын капыстан угуп калат. Көрсө банкирлердин ою Кенини акырындан алдап жүрүп отуруп, акыры аны бул оюндан чыгарып салуу экен. Кей шашылып бул нерсени Кениге айтайын деп келсе, Кени башка кызга тийишип мамиле түзүп жаткан болот. Ошол жерден Кени менен Кей уруша кетишип, Кей ал жерден кетмекчи болуп кетип жатканда, Кениге жанагы банкирлердин сүйлөшүүсү жөнүндө айтып, сен ушинтип жүрө берсең жанагы банкирлер сени бат эле оюндан түртүп чыгарып коюшат деп айтып жөнөп кетет. Бирок көзүн май баса баштаган Кени андан ары байларча жашоосун уланта баштап, күндөрдүн биринде Хэнкок деген адам менен таанышат. Ал адам алтын менен иштеген өтө бай адамдардын бири болуп, дароо эле Кениге сунуш жасап, анын алтынынын жарымынан көбүн сатып алмакчы болот. Албетте мындай чоң алтын кендин акчасы, албетте Майклдын дагы Кенинин да укум тукумуна чейин жете турчудай акча болмок. Бирок бул сунушту уккан Кени ал адамга эмоция менен жооп берип, анын да сунушун четке кагат. Анткени эгер Кени бул сунушка макул боло турган болсо, анда бул сунуш Кени өз компаниясын сатканга барабар болмок. Анан да Кенинин аты өчүп, анын эч кандай аты калмак эмес. Бирок Кенинин мындай кадамынан кийин бардыгы тескери жакка өзгөрдү. Ошол адамдар Кениге душман болуп маалыматтарды жеткирип койгондуктан, Индонезия бийлиги алтын карьерин келип эле басып калышат. Жана албетте бул карьерди мамлекеттештирмекчи болушат. Майкл болсо Кенинин кечээ күнү туура эмес чечим кабылдаганын түшүнөт. Эмне болуп кеткенин өзү дагы түшүнбөй калган Кени болсо, изилдеп отуруп көрсө кечээки чоң бизнесмен Хэнкок АКШ президенти менен байланышы бар экенин билип, демек мындай байланыштары бар болгон Хэнкок Сухартонун бийлиги менен Индонезиянын президенти менен оңой эле келишим түзүп койгонун билет. Кени эми түнкү эс алуучу жайда ичимдик ичип мас болуп, менин алтын шахтамды жөн эле уурдап кетишти деп ар кимге айтат. Ал эми анын компаниясынын акциялардын баягы асман чапчыган баалары көз ачып жумганча өтө эле төмөндөп кеткени белгилүү болот. Кени мас абалында Кейге телефон чалып, бирок Кей ага жооп бербеди. Эртеси Кени көзүн ачса, анын үйүнө Майкл келип калган болот. Экөө ошол жерден жакалашып мушташа кетишип, бир аздан кийин тынчып калышып кайра жай сөзгө өтүшөт. Эми андан ары эмне кылабыз деп экөө бир нерселерди пландашып, экөө кайрадан Индонезияга жөнөшөт. Бул жолку алардын планы Индонезиянын президенти болгон Сухартонун баласын кайрымакка илүү эле. Ошентип алар Сухартонун баласына тез эле жоолугушуп, аны сөзгө тартып келишим түзө башташат. Эгер алар Сухартонун баласын көндүрүшсө, анда баласы аркылуу Сухартонун да чечимдерин өзгөртүп коюу оңой эле. Сухартонун баласы болсо өзүнө пайдалуу болгон сунуштарга макул болуп, анан да алардын келишими түзүлүшү үчүн Кениге бир шарт коет. Кени ага макул болуп, корукта кайтарылган жолборско жакындап барып, коркконун билдирбей жолборстун башынан сылайт. Бул эрдикти кылып кеткен Кениге Сухартонун баласы келишимди түзүп, Кени менен Майкл ошентип Индонезия президентинин чечимдерин өзгөртүп келишим түзүп алышат. Эми табылган алтын кенди Индонезия бийлиги менен келишим түзүп, кайрадан Кени менен Майкл иштеткени калды. Ал эми мындайды күтпөгөн Уолл-стриттеги банкирлер болсо, албетте мындай жаңылыктан кийин маанайлары чөгөт. Ошентип эки достун иши кайрадан оңолуп чыга келип, эми Кениге эң мыкты алтын издегич деп сыйлык тапшырмакчы да болуп калышты.
Кечеге чейин Кени Кей менен жолугушууну көздөп, белектерин алып алып Кейге келип, бирок Кей башка адам менен турганын көрүп калат. Анда Кени ага жакындап баргысы келбей, белектердин Кейдин үйүнүн алдына ыргытып салат да кетип калат. Кечеде айтылгандай Кениге сыйлык тапшырылып, Кени эл алдында сүйлөп жаткан кезде Майкл акырындан кечени таштап чыгып кетип калганын көрөбүз. Ал түнү катуу майрам шан шөөкөт болуп, эртең менен Кени башы ооруп, телефон чалуудан уламай конот. Дароо эле компаниянын башкы кеңсесине жөнөп, ал жактагы чогулган элдер болсо Кениге эмнегедир нааразы. Алардын бири Кенини күтүлбөгөн жерден чаап да жиберет. Ошентип Кени кеңсесине киргенде гана баардык иштин чоо жайы белгилүү болот. Көрсө баягы Индонезиядагы шахтада эч кандай алтын жок болуп, аны көз карандысыз лаборатория аныктап чыгып бериптир. Бул алдамчылыктын баардыгын жасаган Майкл Акоста болуп чыгып, көрсө ал таптакыр башка алтындардын жардамы менен эле бул жерде алтындын чоң кени бар деп инвесторлорду алдап, чоң афераны уюштуруп кеткен болот. Майкл Акоста болсо кечээ күнү компаниянын баардык акцияларын сатып жиберип, акчаларды белгисиз ар кайсы карталарга которуп кеткен болот. Эми бүгүн ал жер жутуп кеткендей дайынсыз. Ошентип эми Кени Уэллсдагы ФБР тыңчылары кармап алышып, андан сурак ала башташты. Чоң бизнесмендер жана таасирдүү адамдардын баардыгы Майкл Акостанын мындай алдамчылык ишине кыжырлары кайнап жатат. Көп өтпөй маалыматтар боюнча Майкл Акоста Индонезия бийлигине кармалгандыгы билинип, аны тиги учак менен алып бара жаткан кезде Майкл Акостаны бийиктиктен секирүүгө мажбурлашкан. Майкл Акостаны ошентип өлүптүр деген кабарга Кени албетте ишенген жок. Анткени ал ошончо уурдап кеткен акчасы менен өзүнүн өлүмүн уюштуруп коюшу деле толук мүмкүн болчу. Бирок аскерлер токойдун арасынан Майкл Акостанын өлүк денесин табышкан. Жырткыч жаныбарлар анын денесин жеп жиберишкендиктен анын жүзүн таанууга такыр мүмкүн эмес болуп калган. Бирок ошол адамдын чөнтөктөрүнөн Майкл Акостага тийиштүү документтер табылган. Мындай көрүнүштөрдөн кийин Кени албетте досу аны сатып кеткенине да ишенбей, ФБР тарабынан ага коюлган доолорду да четке кагат. Бир канча сурактан кийин ФБР тыңчылары Кенини бошотуп, жакынкы убактардын ичинде штаттан чыкпай турууну талап кылышат. Ошентип баары бүткөндөй болду Айтор. Кени колуна гүлүн кармап баягы сүйгөн кызы Кейдин үйүнө барат. Кей аны унчукпастан тосуп алып, экөө мурункудай эле тамактанып чай иче башташты. Кей Кенинин кайтып келгенине кубангандай болуп, анан да Кениге буга чейин келген почта каттарын алып келип берет. Кени ал каттарды карап отуруп, арасынан бир катты көрүп калат. Көрсө ал катты Майкл Акоста жөнөткөн болуп, ал каттын ичинде баягы Майкл Акоста экөө түзгөн кездемедеги келишим бар болчу. Экөөнүн келишими эмне тапсак дагы тең бөлөбүз деген келишим эле. Анан да каттын ичинде чек бар болчу. Ал жакта жанагы 164 миллион доллардын тең жарымы салынган. Ушул нерселерди көргөндөн кийин гана Кени Уэллс Майкл Акостанын планетанын бир жеринде тирүү жүргөнүн билип, ал мунун баардыгын башынан эле пландап жасаганын түшүнүп калат. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңызга бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.